Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Убада бергендей, көпчүлүктүн суроолору боюнча сүт багытындагы уйлар тууралуу тасма тартсаңыз деген суроолор көп болгонуна байланыштуу Чүй облусунун Сокулук районунда Жумабай деген байкенин короосуна келип, ушул сүт багытындагы уйларын тартайлы деп чечтик. Азыр мен уйларды сурайм, Жумабай байке айтып турат. Жумабай байке айтып берсеңиз, могул уй эмне болгон уй? Бул Галыштин. Галыштин пародасына уй. 3-чү туут бул. Экинчи туутунда бул 35 литр сүт берген. Азыр искусственный ичинде осеменение. Канча? 8,5 ай болуз. Эмне бу кадан? Галыштин порода. Ичинде да Галыштин. Галыштинден качкан, искусственный. Экинчи туутунда уже 35 литр сүт берген. Азыр үчүнчүсүн туйт уже 8,5 ай болуз. Муну 8 ай болуз. Бул чоң уй экен, Черно-пестрый, бою 1,60. Бул сүт багытында. Канча айлык болуз бул? Бул азыр 8 ай болуз. 8 айлык болсо. Экинчи туут. Биринчи туутунда 25 берген бул. 25 берген, Ал экинчи туутунда. Так, кийинкиси. Көбүрөөк берет ошо. Так, кийинки уйубуз бул Галыштин красно-пестрый. Бул канчанчы туут? Так. Азыр үчүнчүсүн тууду. Үчүнчү туут. Тууганда так 20 күн болду. Азыр 28-30га чейин сүт берип атат. 28-30га чейин берип атат. 3 мал салып атат, 3 мал салып атат. Раздойкада. Раздойкада. Азыр музоолоруна тартып көрсөтөбүз, Музоолоруна көрсөтөбүз. Так, бул уй? Бул Галыштин тууганда так 10 күн болду. Азыр 35 литрге чейин сүт берип атат. 35 литрге чейин. 35 литр. Үчүнчү туут бул да. Бул кадан качтуу бул? Искусственный. Уже качып калган, Жок, искусственный тууду бул. Тууганда уже 10 күн болгонда. 10 күн болду. Азыр 35 литрге чейин сүт берип атат. Хорошо. Зоосу бар. Зоосу менен болгон. Так, бул уйду айтсаңыз. Уй туру. Галыштин порода. Экинчи туут. Так. Боозугу 6,5-7 ай бооз. Экинчисин туйт. Биринчи туутта 25 берген бул да. 25-28 берген. Азыр 7,5 ай бооз. 6,5-7 ай бооз экен. Ушундай болуп калды бооз. Так. Так, бул музоолору да? Музоолору мыналар. Мыналар швейц порода мынау. Мынау жанагы красно-пестрыйдын баласы. Мынау Галыштиндин баласы бул красно-пестрый. Ургачы эркек. Ургачы бул. Мынаусы эркек. Швейц порода эркек. Это красно-пестрый, жанагы красно-пестрый бул. Этиги сементал. Тоңгожот, оно кашка. Булар швейцтердин балдары, мыналар. Каралар. Американский швейцтерди. Ошонун балдары. Эти да бирөөсү бар жана. Булар канча сүт ичип атат? Канча айлыктар булар? Орточо. Булар 8 литр. Ошо 8-10 литр чейин ичет да кандай. Бир күндө. Булар 1-2 айлык музоолор, 1 айлыктарбы? Бир да азыр так 1-2 неделялыктар бар. 4-5 күндүктөр бар, 20 күндүктөр бар. Эң эле чоңу 20 күндүк. 1 айга чейин келет. 1 айга чейин келет. Так, Жумабай аке. Көпчүлүк көрүүчүлөрдөн ушул айыл жергесинде суроолор болот да, ушул уйлар тууралуучу, Галыштиндер тууралуу. Булардын мүнөзү кандай, той жеши кандай, буларды кантип кармаш керек, канча мал сугарасыз, канча мал чөп бересиз, жем бересиз дегенде ушул тууралуу бир айтып берсеңиз кененирээк кылып. Жем чөбү буларга 2 мал жем жейт, 3 мал чөп жейт, 2 мал суу ичет. Не жем бересиз? Жемди тууган уйларга биз урпак менен жүгөрү беребиз, арпа беребиз. Тартылган урпак менен арпа урпактарды беребиз. Канча килограмм бересиз бир уйга? Орточо. Бир уйга орточо 8 кило жегени бар, 10 кило жегени бар. Ар кандай. Сүт бергенде жараша? Сүт бергенде жашап, көлөмүнө карап беребиз. Мынау азыр 25-тен өйдө берет, 30га чейин сүт берет.
Бул канча жем жеп атат ошол? Ошондо 8 килограмм чейин жем жеп атат. 8 килограмм чейин. Көбү не чөп? Беде көк чөп берет. Көк чөп. Мындай сила жон бербейсиз. Биз азыр курак эле чөп, чисто курак жем чөптү болот. Эгерде сила жон берсеңиз көбөт да анда. Конечно, буларга мүмкүн болсо сенаж, жом эме берсе, булар атала кылып берсе, булар вообще сүттү жакшы берет. 35-40 чейин берет. Бир 10-20% көтөрүлөт экен да? 10-20% көтөрүлөт экен. Кармаган жериңиз могул жер экен. Чоң ачык экен, жабылат ал. Жабылганда алага эме менен шторм менен жабылат экен да. Шторм менен кечесиз. Мен айтайын дегеним өтө эле талап кылбайт. Жок, көп эле ысык. Мына азыр уйлардын уюмдун немеси менен ысык берет бул жер. Дем менен деле. Уюмдун дем менен. Мына азыр бүгүн 16-январбы? 16-январ 2023-жыл. Мына эшикте азыр канча бир 10 градустай суук бар. Бирок мына турган жери мына ачык турат. То есть андай деле суука мындай üşüşпөйт, суука чыдамдуу эле. Нормально эле турган жерлери. Нормально. Мына уйлар бар эле, бете Ала Тоо парада бар, Швейц парада, Галштин бар, мисалы, Американка мына Монбелярд бар. Баары ошо бир эле температурада турат булар. Адам да суроолор болот, ушу букадан качыруу боюнча. Булар күйлөгөндөр жакшы билинбейт экен, жакшы күйлөбөй калабы, ошол жагын айтып берсеңиз. Күйлөгөндө булар кандай? Өз бөкүрү бири-бирине ыргыштап калат, арканда призыктар болот да булар. Кээ течкалар келет, жерди караш керек, астына течкалар келип калат. Билинбей течкалар келип калат. Анан бөкүрүп сыяктагы бири-бирине умтулуп калат. Ошондон сезилет да. Эми күнүгө көз салып карап туруш керек да. Карап туруш керек, өзү билет. Сүттөрү да кичине азайып калат мындай күйлөгөн кезде. Сиз эми канча жылдан бери багасыз, Жумабек аке, тажрыйбаңыз? 20 жылдан бери. 20 жылдан бери, 15-20 жыл. Жакшы. Анда урматтуу көрүүчүлөр, мына биз азыр Галштин пародосундагы уйлар тууралуу тасма тарттык. Азыр Жумабек аке менен башка эт сүт багытындагы да уйлар бар. Аны өзүнчө видео кылып тартайлы, видео узак болуп кетпесин. Эми ар бир уйларды эле караш керек, убагында прививка кылыш керек. Бул Галштин, Швейц баары эле жакшы карасаң, баары эле бирдей эле жакшы малдар. Карагандан зависит эт. Тойтуна карайт, анан сааны карайт. Сааны узун болот Галштиндин. Канча убакка чейин, айга чейин? Тууганга чейин садырганда запуска тууйн дегенде да запуска чыгарганда да ошо 15-20 литр берип туруп алат да. Булар сааны узун болот булар. Сүттүн майлуулугу кандай болот? Майлуулугу эми булар жем чөпкө караштуу. Караштуу болот, Жем чөбүн тойтуга карап, немесине ошого карап майлуулугу ошого карап көтөрүлөт. Ошо жакшы маалымат болду, урматтуу көрүүчүлөр. Байкенин телефон номерлерин мен каналга жазып калтырам. Калган кызыктуу суроолор болсо, уйлардын баасы тууралуу болсо, Байкенин телефонуна чалып өзүңүздөр сурап, жакса соолашып алсаңыздар болот. Анда кайрадан эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар.